Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биз күткөн күн келди. 5 август күрөш боюнча Олимпиада оюндарындагы алгачкы беттештер орун алып, дароо Кыргызстандан 2 балбаныбыз жарым финалды көздөй өттү. Бул тууралуу алдыда кененирээк, андыктан биздин канал менен калып туруңуздар. Кубанычтуу жаңылык, урматтуу мекендештер, учурда Париж шаарында өтүп жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында кыргызстандык 2 балбаныбыз 5 август күнү килем үстүнө көтөрүлдү. Кыргызстандык балбандардан биринчи болуп килем ортосуна чыккан 60 кг салмак чембирдигиндеги грек-рим күрөшү боюнча балбан дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Жоломан Шаршенбеков 6-3 эсебинде биринчи беттешинде казакстандык Айдос Султангалини ишенимдүү түрдө утуп алды. Ал эми андан кийин чейрек финалдык бөлүктө румыниялык балбан Разван Арнаутту мөөнөтүнөн мурда таза утуп, жарым финалды көздөй жолдомо алды. Эми Жоломан Шаршенбеков бүгүн финалга өтүү үчүн Бишкек убактысы боюнча түнкү 1-де япониялык Кеничиро Фумита менен беттеш өткөрөт. Ал тууралуу алдыда кененирээк чыгарылыш жасайбыз. Биздин канал менен калып туруңуздар. Баса Мерим Жуманазарова дагы жарым финалга чейин жетти. Анын жеңиштери тууралуу сиздер Нурсултан Турузбеков ТВ каналыбыздан көрө алсаңыздар болот. Ал эми жарым финалдык беттештерди каяктан көрөбүз десеңиздер, УТРК спорт телеканалы түз эфирде чагылдырууда. Андан сырткары мени Нурсултан Турузбеков Instagram баракчаман көрсөңүздөр болот. Бүгүн чоң жеңиштер жана күрөш боюнча алгачкы медаль ээлерин билебиз деген ишенимибиз бар. Андыктан биз менен калып туруңуздар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.